Söz Kırgız Respublikasının prezidentligine talapkar Sadır Nurkoçoviç Japarovga berilет. Арыбаңыздар, қасиеттүү Алай менен Чоң Алайдын тургундары. Тоодой бийиктикти самап, тоодой тоскоолдуктарга да туруштук берген Алай жана Чоң Алай журтум менен амандашып турганыма кубанычтамын. Кадырман караларым, урматтуу апалар, Кыргызстандын келечеги болгон жаштар, мен ар дайым Алай тарапка келгенде сиздердин куттуу аймакта ар кайсы доорлордо элим деп, кыргызым деп, каруусун казык, жанын азык кылып кызмат өтөгөн нечендеген кыраандар өткөнүн эстейм. Алай жана Чоң Алай жергеси десе, алгач эле эсиме кыргыз элимдигин биримдигин көздөп, түндүк менен түштүк кыргыздарын бириктирүү үчүн башын сайып, болгон күч аракетин жумшаган Алымбек Датка атабызды эстейм. Алай ханышасы деген сыймыктуу наамга татыган Курманжан Датка энебиз өмүрлүк жарынын баштаган ишин улап, кыргызды кыргындан сактап калууга өз өмүрүн арнап, эл журтун ынтымакта кармады. Курманжан Датка энебиз да аял затынан чыккан эр жүрөк, намыскөй, мыкты башкаруучу жана эң башкысы мекенчил адам болгон. Алай өрөөнүнөн чыгаандар мен жогоруда санап өткөн Алымбек Датка атабыз жана Курманжан Датка энебиз менен эле чектелип калбайт. Ага чейин да, андан кийин да Алай жеринен кыргызды ойлоп, санаа тарткан кыйла баатырлар өткөн. Мисалы, 20-кылымдын башында биринчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу 1915 жылы биринчи Түркүстан аткычтар полкунун поручиги, штаб капитан болуп, согушта көрсөткөн каармандык үчүн падышалык ыйык Георгий орденинин кавалери жана Улуу Британиянын королунун аскер медалына татыган Сулайман Күчүковдун мекени да дал ушул касиеттүү Алай жергеси. Согуштан кайтып келген соң, ата журтуна кайтып келип, 1919 жылы Кызыл армиянын атчандар дивизиясында полк командири болуп, Совет бийлигинин түптөлүшүнө эбегейсиз салымын кошкон. Тарых барактарында аты түбөлүк калган Кыргыздан чыккан биринчи генерал Ысакбек Мониев да Алайдын нур айылында төрөлгөн. Уникалдуу инсан генерал Ысакбек Мониев өткөн 20-кылымдын биринчи жарымында Кыргыздын намысын коргоп, эл аралык масштабта аскердик иш жүргүзүп, өзгөчө зоболо күткөн коомдук жана мамлекеттик ишмер болгон. Кыргыз өкмөтү жана жогорку кеңеш 2012 жылы атайын токтом кабыл алып, генерал Ысакбек Мониевдин 110 жылдыгы белгиленген. Ошентип, кеч болсо да Кыргыз эли өзүнүн баатыр уулунун алдындагы ыйык парызын аткарды. Алай жана Чоң Алайдан чыккан ошол чыгаандарыбызды биз тарых барактарынан окуп билип, алардын ата журт алдында жасаган эмгектерин эч качан акылдан өчүрбөй, жүрөккө бек сактайбыз. Урматтуу Алай эли, бүгүн мен Алай жергесинде сиздер менен жолугушуп атып, сөзүмдү тарыхтан баштаганымдын да себеби бар. Сөздү саясаттан эмес, тарыхтан, өткөн чактан баштаганым, тарыхтан сабак алып, мурдагы бийлик кетирген кемчиликтерди кайталабайын, ар күнүмдү элим үчүн арнайын дегеним.